Ынтымақтын эфирдик жүрүшүн кабарлар маалымат программасы улантат. Студияда Мимоза Жаныбек кызы кутман кечиңиздер менен. Алгач кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. Президент Москвадагы парадка катыша алган жок. Аны коштоп барган 2 адамдан вирус чыкты. Баткенде бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү көмүр шахтада каза болду. Оштун Кеңсай массивинде окшош үйлөр курулган шаарча пайда болот. Бул долбоор качан ишке ашат? Чоң Алайда жаңы каналдын пайдаланууга берилиши менен эл дыйканчылыкка болгон мамилеси өзгөрдү. Кыргызстанда 24-июнга карата 207 жарандын коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын ичинде Бишкек шаарында 92, Чүй облусу 35, Ош шаары 43, Ош облусу 28, Нарын облусу 5, Жалал Абад облусу 1, Ызык Көл облусу 2, Талас облусунда 1 учур катталды. Республика боюнча коронавирус жуктургандардын саны 3726га жетти. Акыркы суткада коронавирустан 28 бейтап айыкты. Анын ичинде Бишкек шаарында 7, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 1, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 2, Баткен облусунда 3, Ысык Көл облусунда 6, Талас облусунда 2 бейтап айыгып чыкты. Өлкө боюнча коронавирустан айыккандардын саны учурда 2082 кишини түзүүдө. Ал эми каза болгондордун саны 42ге жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков Москва шаарында улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскер парадына катыша албай калды. Президенттин маалымат катчысы кабарлагандай, президент делегация мүчөлөрү жана коштоочу адамдар Москва шаарына келери менен ковидке тест тапшырышкан. Жыйынтыгында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдон жана күзөт кызматынын бир кызматкеринен илдет аныкталды. Мындан аркы алгоритмге ылайык президент улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышуудан баш тартуу чечимин кабыл алган. Маалыматка караганда, алгоритмге ылайык Москвага учаардын алдында президент Сооронбай Жээнбеков делегация мүчөлөрү жана коштоочу адамдар COVID-19 карата тест тапшырышкан. Бардыгынын жыйынтыктары терс чыккан. Президент жана аны коштоп баргандар Бишкекке кайтып келишет. Анализдери оң чыккандар бардык алгоритмди сактоо менен 14 күн оочолонууда болушат. Президент жана башка адамдар андагы анализдери чыкканга чейин 3 күнгө оочолонууга чыгышат. Эскерте кетсек, бүгүн Москванын Кызыл аянтында улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган парад өтүп жатат. Ага бир катар өлкө лидерлери чакырылган, айрымдары баруудан баш тартышкан. Жээнбеков баштаган кыргыз делегациясы Москвага 23-июнда учуп барган. Баткен шаардык мэриясынын тийиштүү кызматкерлердин өкүлдөрү менен кошо шаар ичиндеги жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук унааларды текшерүүгө алды. Ошону менен бирге эле базардын ичиндеги элдер көп баруучу ашканаларды дагы карап чыгышты. Анда дээрлик бардыгында зарыл болгон чаралар көрүлбөй, ашканага илинүүчү эскертүү баракчалар жок болуп чыкты. Өткөндө да келе эскертип кеттик. Ушунча адамды сыйлашыңыздар керек. Рейдтин жүрүшүндө коомдук унаалар текшерүүгө алынды. Учурда кырдаалга жараша айдоочулар унааларда антисептик каражаттары жана эскертүү баракчалары болушу керек. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочулар мындай талапты аткарбагандыгы аныкталды. Санитардык эрежелерди сактабагандар айыпка жыгылды. Ана бүгүн дагы көрүп атасыңар. Ошол биз текшергенден кийин дагы анча-мынча бая кемчиликтер болуп атат. Бирок уяттуу айдоочулар ушу биздин айткан эмелердин баардык талаптарды аткаргандыгы барлыгын. Мисалы, антисептик болуш керек ар бир маршруткада, маскасы болуш керек. Баягы кармачу уларга баардыгы мәрли менен, дака менен, десретто, замаш менен болуш керек. Ошолор мына өзүңөр көрдүңөр. Күндө коюшуңар керек, саат сайын коюшуңар керек. Аны жуп тазалап коюш керек. Көрүп болбойт. Үйгөрдө ham ушундай кылбайсыңар. Андан соң рейд коомдук тамактануучу жайлардан уланды. Мында да аралык сакталбай ичиндеги орундуктар жакын жайгашып калган. Мындай тартипсиздик боюнча ашканалардын ээлерине буга чейин бир канча жолу эскертүүлөр берилген. Бирок ага такыр көңүл бурулган эмес. Шеф жогуну мага протокол жазам. Не коркутушкаңар? Мен просто рабочий адам. Ким жазат деп атат протокол? Ады бул старший эмес. Сизге эмес. Сен өзүңлөр бияр тамак билеп турат. Биз оны сен старшийыңдан кийин сүйлөшөбүз. Бул жолку текшерүү учурунда ашкана ээси жок болуп чыкты. Мэрдин айтымында ар бир коомдук тамактануучу жайдын ээлери тартипке моюн сунуп эрежелерди сакташы зарыл. Рейд учурунда азыр талапка жооп бербеген кафелерге айыппул салынып атат. Ушу
Бүгүнкү рейдте ушу маршруттук каттамдагы машиналарды да карадык. Ошо талапка жооп бербегендерге айыппулдарды салынды. Рейдтин соңунда талаптарды аткарбаган 4 коомдук тамактануучу жайдын ээсине эскертүү баракчалары жана бир ашкананын ээсине айып жазылды. Арзыкан Беркбаева, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош шаарында тез жардам унаалары жетишсиз болууда. Жалпы 10 унаа болсо, алардын айрымдарын айдоочулары оңдоп түздөп араң айдашат. 3 гана унаа талапка ылайык экенин билдиришти. Шаардагы кырдаалга байланыштуу тез жардам унаасына мурдагыдан дагы да муктаж күч болууда. Буга байланыштуу кала бийлиги муктаждыкты кантип чечет? Кезектеги материалдан көрө аласыздар. Шаардагы тез жардам кызмат бекетинде күн сайын мына ушундай оңдоо иштери жүрөт. Антпесе унаалардын абалы начар болгондуктан айтылган дарекке тез жетип барууда маселе жаралат дешет. Күнүнө бир эле унаа эң аз дегенде 10-дон 15ке чейинки чалууларга барат. Бирок ага карабастан айдоочулар өздөрү оңдоп түздөп айдоого аргасыз. Жакшы жолго жүрөсүн, асфальттын үстүндө жүрөсүн, шагылдын үстүндө жүрөсүн. Ушунда кээде бузулат, кээде сынат. Мына бир 2-3 машина ушу жаңы машиналар ушулар иш берип атат. Тем азыр УАЗдар түгөнүп эле калган. Бечара булар круглый сутка дем албай иштейт. Тез жардам бекетине бир түндө 200дөн ашуун чакыруулар келип түшөт. Кырдаалга байланыштуу обсервацияга алынган жарандарды ташууда, оорулууларды жеткирүүдө да дал ушул унаалар пайдаланылат. Саламаттыкты сактоо министрлиги бекетке 2 тез жардам унаасын берүүнү убадалаган, бирок азырынча ал убада аткарыла элек. Буга чейин демөөрчүлөр 2 тез жардам унаасын алып беришкен. Тез жардам бекетинин жалпы абалы начар деп айтсам болот. 2 автоунаа бизге келиш керек. Ош шаардык тез жардам бекетине. Ал ушул жакынкы күндөрү деп эме кылышкан Саламаттык сактоо министрлиги. Анан калган жетишпестикти эме кылыш үчүн, жагыш үчүн ага биз бир топ каттарды жазганбыз. Бекеттеги унаалардын көпчүлүгүнүн эскилиги жетип, кээ бирлерин айдоого мүмкүн болбой калган. Айдоочулар эскилерин убактылуу оңдоп гана айдап жатышат. Буга байланыштуу өкмөт өлкөнүн ар кайсы аймактарында тез жардам унааларын көбөйтүү керектигин айткан. Мындан улам кала башчысы тез жардам бекетинен кабар алып, ыңгайлуу шарт түзүлөрүн билдирген. Тез жардам унааларынын абалы жакшы эместигин кала бийлиги да ырастады. Мунун алкагында азыркы учурда иштер жүрүп жатыптыр. Шаардык мэрия өз казынасынан тез жардам унаасын сатып алууга мыйзам жол бербестигин айтат. Бирок ошентсе дагы кырдаалдан чыгуу үчүн жеке жактардан 2 санитардык гараждан 2 унаа алынганы маалым болду. Эскилиги жетип атат эми. Азыр айтып атпаймынбы, мына биз акча каражат таап, анан сырт жактан туура келе турганда эгер таап калсак, ал дагы мөөнөтү узарып атат. Ошого биз жеке менчик менен азыркы кырдаалдан чыгабыз. Жаңыны сатып алууга ачык айтыш керек, буга убакыт керек экен. Анткени бизде Кыргызстанда бул жаңы автоунаа чыгарылбайт. Биз сырт жакка азыр мына заказ боюнча иштеп атабыз. Кайсыл жерин алсак болот. Ошол эле Өзбекстанда ДАМАЗ бар дейт. Ошондой эле ошол ДАМАЗдын жанагы Корея чыгарган түрү дагы бар деп айтылып атат. Ошондой эле башка дагы сунуштар келип жатат. Шаарга эң акыркы жолу 2016-жылы демөөрчүлөр тарабынан бир унаа берилген болсо, дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери алар жаңылан элек. Камерага сүйлөп берүүнү каалабаган кызматкер төмөндөгүдөй пикирлерге токтолду. Mesine kıynalı başında avtobüs alıyordu. Şahar taza olsun deyip musurga maşına alıp verdi. Tural, elin densoluğunu oylap durup 500 skor yapıp vermese bulan öyle. Kaça turar? Ona uvazlar Российский nimede. İçi оборудованиясы 950 bin turar. Onun da mobilliği var. Горькосы var Rusya'da. Oşalar 1.200.000 turar. İçimden оборудование Rusya. Dogorgul altı söyleyeyim. Ben buna tıkalı 30 yıldan beri bir geçik infeksiyonlu can banisa saldı hükümet. Bunda özünü logis koydum. Saldı bir banisa. Özünü küçümüne. Salgan çok gördün mü? Ondan Kıtaylar salıp verdi. Şöyle söz buna mı? Gelsen bari jakşı deyiz. Ondan da akvalda bilmiyor. Өкмөттүн тез жардам унаалары тууралуу тапшырмасынан кийин Бишкек мэриясы бюджетинин эсебинен унаа сатып алуу чечимин кабыл алганы маалым болду. Ал эми Ош мэриясы 4 унааны кошумчалоо менен абалдан чыгууну көздөп жатат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Баткендин Сүлүктүү шаарында көмүр шахтасында 4 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады.
Кырсык 23 июнда кенчилер Береке шахтасында болуп, 3 эркек жана 1 аял киши газга ууланып каза болушту. Кырсык болгон жерге министрликтин куткаруучулары барып, каза болгондордун сөөгүн Сүлүктүү шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткирип беришкен. Каза болгондордун жаш курагы 73, 37 жана 19 жаштагы 3 эркек, 34 жаштагы 1 аял киши болгон. Маалыматка караганда маркумдар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. Кече күнү ошо Лейлек районунун аймагына жайгашкан шахтада кырсык болуп 4 адам газга ууланып каза болду. Алар Сүлүктүү шаарынын тургундары болуп эсептелет. 4 жаран, бир үй бүлөнүн мүчөсү. Ошол көмүр шахтасынын ишмердүүлүгүнүн жоопкерчилигин кароо боюнча тапшырмаларды берди. Эмне үчүн азыркы учурда ошол шахтанын оозу ачык турган, мындай тосулган эмес, коопсуздук чаралары сакталган эмес. Бул боюнча азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп атат. Жакын күндөрү ошол каза болгон маркумдардын үй бүлөсүнө ыйгар муктуу өкүл дагы өзүнүн Разарштык фондунан жардамдарды көрсөтүү боюнча иш-аракеттер жүрүп атат. Жогорку кеңештин депутаттары акча алмаштыруучу жайларды, жабууну тагыраагы, акча алмаштыруучу операцияларды банктар, кредиттик союздар, чакан финансылык жана кредиттик компаниялар гана жүргүзүшүн сунуштады. Мыйзам долбоору апрель айынын орто ченинде коомдук талкууга чыгарылган. Анда карантин учурунда доллардын курсунун кескин жогорулашына дал ошол акча алмаштыруучу жайлары себеп болуп жатканы айтылган. Бирок мындай ишкерлик менен алектенгендер айыптоолордун негизсиз экенин айтып чыгышат. Теманы Жалал Абадтан Кабылбек Көчкөнбай уулу баяндайт. Баягында көрүнүштөр бар, жок эмес. Бүгүн Жалал шаарындагы акча алмаштыруучу бир нече жайдын жетекчиси маалымат жыйын өткөрдү. Алар Жогорку кеңештин депутаттарынын карантин учурунда доллардын курсунун 85 сомго чейин кымбаттап кетишине акча алмаштыруучу жайлар күнөөлүү деген пикирине макул эмес. Бизди күнөөлөп атышат да. Биз 47 күн жаттык да үйдө. Баарыбыз иштебедик дейм. Айрым эле ведомстволор иштебесе республикада. Биз үйдө жаттык. Анан эми үйдө жаткан адамды көчөдө болуп аткан ишке сен кылдың деп күнөөлөсө кандай деп ойлойсуздар өзүңүздөр мисалы үчүн. Могул пандемия алды көрдүңүздөр да өзү. Рубльга доллар 82 сомго 82 рубльга чыкты да, рубльга доллар. Бул эми бүтүн дүйнөгө көтөрүлдү. Кээде Кыргызстан өзүнүн ичинде дагы дүйнөдө арзан болсо дагы өзүнүн ичинде көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бул уже ички талапка жараша болот. Бул мына пандемия маалында бул ошо сырткы доллардын дүйнө жүзүнө көтөрүлгөнүнө байланыштуу болду. Бул жерде валютчиктердин, башкалардын, коммерциялык банктардын бул жерде мындай тиешеси жок да. Эл өкүлдөрү Гүлшат Асылбаева, Алиарбек Абжалиев баштаган бир топ депутаттар сунуштаган мыйзамга ылайык акча алмаштыруу операцияларын банктар, кредиттик союздар, чакан финансылык жана кредиттик компаниялар гана жүргүзүшү керек. Эгер андай болсо, акча алмаштыруучу жайлар жабылып, кайсы бир коммерциялык банктардын курамына кирип же өз алдынча чакан кредиттик компанияларды түзүшү зарыл. Буларды деди биз юридический формасын өзгөртүп, микрокредиттик компаниябы же бир банкка, коммерциялык банктарды бир касса кылып, ушул сыяктуу кылып бир кошобуз деп чыгышты да. Эми ал дегени ошол эле биз эгер кошуп койсо, биз ошол микрокредиттик компаниянын сотрудниги болуп калабыз. Ошо коммерциялык банктын сотрудниги болуп калабыз да. Биз өз алдыбызча мисалы үчүн курсту биз уже рыноктагы, базардагы суроо талапка карап койбойбуз. Бизге ошол уже коммерциялык банктар коюп берип калат да, бизге курстучу, же ошо микрокредит компания коюп берип калат. Жогоруда эл өкүлдөрү сунуштаган мыйзам долбоору карапайым халкка да жага берген жок. Алар бул кадам элди жөн гана убарага салат деген пикирде. Валютада мен ошо банкты эч кандай айырмасы деле жок. Бизге ушу валюта жабылбай, ушу базарда иштеген оң болот бизге, карапайым элге. Ошондуктан эми мындай валюталар иштей берсин, силерден сураныч. Келебиз, балдардан акча келет, алмаштырабыз, мындай кылып базар учарыбызды кылып, анан кийин үйгө кетебиз. Кыргызстанда расмий түрдө каттоодон өтүп лицензия алган 450 акча алмаштыруучу жай бар. Алардын ар биринде 2-ден 5-ке чейин адам иштейт. Эгер акча алмаштыруучу жайлар жабылып калчу болсо, орто эсеп менен 1,5 миңден ашуун адам жумушсуз калат. Ал эми өлкө казынасы да ири өлчөмдөгү салыктан кургалат дешет ишкерлер. 450 Америкадан түшүп аткан акча бул. Наемный патент, патент обязательный. Мисал Бишкектики кичине өдөрөк болсо биздики өзү шаардарга карап берилген да бул немелерди. Хаммасыны мындай статистиканы өлчөп чыгып жыйнаса 100 миллион
Tegerегинде чыгат да бул нарса жылына бул официальный мемлекетке түшүп аткан доход бул. Еске салсақ, Қырғызстанда пандемия башталған мезгілде доллардың курсу кескин жогорулаган. Тагыраагы 10 марттан 19 мартка чейин 1 ақш долларынын сомго карата курсу 69 сомдон 85 сомго чейин кымбаттаган. Учурда болсо Улуттук банктын расмий сайтында 1 ақш доллары 74 сом 98 тыйын деп бааланууда. Белли кетүүчү жагдай, адистер акча алмаштыруучу жайларды жаап салуу көмүскө акча рыногун жандандырат деп эскертип келишет. Калбек Учкунбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал-Абад облысы. Ошто 11 000 адамды жумуш менен камсыз кылган текстиль фабрикасы ушул жылдын октябрь айына бүтөрү пландалууда. Тигүү фабрикасы Кеңсай массивинде жайгашып, учурда курулуш иши кызуу жүрүп жатат. Ошондой эле массивде жергиликтүү бийлик тарабынан ипотекалык шартта жер үйлөрү да курула турган болду. Ош шаарынын Кеңсай массивинин өздөштүрүү долбоору менен калаа башчысы Талайбек Сарыбашев таанышты. 11 000 адамга жумуш ордуна ылайыкташылган текстиль фабрикасынын курулушу 2018 жылы башталган. Учурда бул жерде иш ыргагы кызыган. Шаар мэри баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү курулуш иши менен таанышты. Жерден жиптерди даярдалып, токулуп, анан фабрика ичине кирет да. Эң чоң ишкана ушул жерде болот мына. 3 гектар 30 соток жер мына. Жип ушул жерде даярдалат да, мына фабриканын ичине. Текстиль фабрикасы жалпы 35 гектар жерде жайгашат. Япония, Германия өндүрүшүнөн чыккан техникалардын жардамы менен фабрикада жип кездеме чыгарылат. Ошондой эле жумушчулар үчүн эл аралык стандарт менен шарт түзүлүп, поликлиника, лаборатория жана ашканасы да курулуп жатат. Ишкана үстүздөгү жылдын октябрь айында шаар күнүнө карата бүтөөрү пландалууда. Бул жерде негизги сырьё бизде билесиңер, Жалал-Абад обласы, Кара Суу районунда пахта жакшы өндүрүлөт ушул күнгө чейин. Азыр биз пахтаны иштетүү боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлүп аткан пахтанын 30% гана иштетебиз. Келечекте мындайды үчтү салса да, азыркы Кыргызстанда чыгарылып аткан өндүрүлгөн пахта жетиштүү. Техникалык жыйын деп эсептедик, уруксат берсеңиз баштасак. Ошондой эле Кеңсай массивин өздөштүрүү боюнча атайын техникалык кеңешме да болуп өттү. Кеңешмеде буга чейин 3120 адамга турак жай куруу үчүн жер участогу берилгендиги айтылып, үйлөрдү куруунун долбоорлору түшүндүрүлдү. Ош шаарына 500 гектар жер жеке турган пункттарга берилген. Үйлөр аянты боюнча 80, 120, 150 квадрат метр болуп куруу пландалды. Эң негизгиси жарандар узак мөөнөттүү ипотекалык шарт менен ала алат. Биз азыр Ош шаарындагы бардык банктар менен макулдашып сүйлөшүп атабыз. Андан сырткары курулуш компаниялар менен макулдашуу иретинде иш алып барып жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, биздин азыркы акча каражаттары депозиттик эсепте турат эмеспи? Ал эми банктардын депозиттик ипотекалык баасы 15%га чейин. А биз депозиттик коюп аткан сумма демек 11-10,5%. Демек ошол айырманы гана төлөп, демек азыркы 4%дан ашырбай, узак мөөнөттүү ипотекалык насыя алып, ошол үлүчтүү курулуш жобосунун негизинде. Анан кийин өз баасында үй куруу мүмкүнчүлүгү аз жарандарыбызда мүмкүнчүлүк болуп турат. Аз айлык алганда жобосу жумушу жок. Мэрдин айтымында мындагы жашоочулар үчүн канализация, газ, электроэнергия тартылып, бардык шарттар түзүлөт. Кеңсай массивинде бүт шарттар түзүлүп берет. Бул мына 1 жыл 2 жылдын ичинде боло турган иштер болуп атат да. Эми мен дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына сиздер аркылуу ушул Кеңсай массивинен жер алган жарандарыбызга кайрылат элем, ушул келип биздин турак жай куруу департаментине келсеңиздер, мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер биз менен иштешебиз десеңер, мына ушул долбоорду көрүп, эгер жактыра турган болсо, анан эл эң негизгиси макул боло турган болсо, ушул биз ушул ишке киришишибиз керек болуп турат да. Бул долбоор ийгиликтүү ишке ашса, Кеңсай массиви 2 жыл аралыгында жаңы Ош шаарына айланат. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсен уулу, Ынтымак. Оштун Чоңалай районунда суга суу тартыштыгы жоюлуп, дыйканчылыкка жана мол түшүм алууга аракеттер күчөдү. Бул багытта жаңы канал ишке берилип, ал Чак жана Жаштилек айылынын суу менен камсыздайт. Кененирээк аймактык кабарчыбыз улантат.
Чоң Алай районунда Сугат суу каналынын чакырымы дагы узарда. Буга чейин 78 чакырым каналдан эгиндерге суу берилсе, эми дагы 27 чакырым канал казылып пайдаланууга берилди. Казуу иштери 2017 жылы башталып, быйылкы талаа жумуштарын утурлай бүткөрүлгөн. Жылдага караганда жазгы талаа иштери убакыт болду. Биз эң биринчи ошол элди Сугат суу менен камсыз кылуу боюнча эң алгачкы ошол өзүбүздүн аракеттерибизди жасадык. Быйылгы жылы 41 километрини техника менен тазаладык. Бир 20 километрини кол жумуштар менен ошо элдин күчү менен чыгып тазалоо иштери толугу менен жүргүзүп болушул. Негизгиси чак жана жаш тилек айылдарында эми суу тартыштык болбойт. Бул аймактарда кышкысын кар дагы аз жаагандыктан дыйкандар Сугат суудан аксап келишкендигин айтышат. Мунун айынан мол түшүм алууга мүмкүн болбой келген. Биринчи башталышында 4,5 километр жери казылып келип, андан кошулма жери Кочкорчу каналына дүкөр аркылуу кошулуп, айыл жаш тилек айылынын 150 гектар жеринин Сугат менен камсыз кылат. Бул экинчи кошулуштагы дүкөр менен. Жердин асылдуулугу начар болгондуктан ошого байланыштуу таштак жер болгондуктан суу көйгөй өтө чоң маселе болгондуктан ушул айыл өкмөт тарабынан ушул канал курулду. Каналдын 500 метри бетондолду, суу Чоң Кочкорчу жана Кичи Кочкорчу аттуу эки чоң суу өткөрмө куурлар аркылуу келет. Бул жумуштун арты менен арык үстү жаңы конушу дагы сууга жетти. Конушубуз бар. Алардын суга суулары келген болсо, таза суулары камсыз болгон. Электр энергиясы мамылчалары отургузуп, жолдоруна шагыл төшөлүп, адам баласына керектелүүчү шарттарын айыл өкмөт тарабынан бардык шарттары толугу менен түзүлгөн. Белгилей кетсек, Чоң Алай району тоолуу аймак болгондуктан негизинен картошка эгилет. Район жетекчилиги түшүмдү арттыруу жана дыйкандардын кирешесин көбөйтүү үчүн аракеттер жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. Бүгін 24 июнда Россиянын Москва шаарында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка кыргызстандык жоокерлер катышып кызыл аянттан өтүштү. Аларды Бекказы Түмөнбаев жетектеди. Жеңиш парадка 13 мамлекеттен Азербайжан, Армения, Белоруссия, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Молдова, Монголия, Сербия, Тажикстан жана Түркмөнстан, Өзбекстандын аскер кызматкерлери катышты. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымак ЧКК сайтынан жана Ынтымактын социалдык тармактагы баракчаларынан күзөтсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.